Абакта олтуруп алдамчылык кылгандыкта айыпталып жаткан Мухаммедалы Абдувапов жалпы 70 эпизод менен 2,5 миллион сомдон ашык зыян келтиргени тергөө иштеринин жүрүшүндө аныкталган. Соттук териштирүүлөр Сузак райондук сотунда жүргүзүлүүдө. Болгондо дагы бейбечара кары картаң мындай жардамга өздөрү жардамга муктаж адамдардын акчасын анын баласы болуп же Россияда же Бишкекте башына караан түш оор түн келип калып зарыл акча керек деп чалып телефон аркылуу акчаны бир жерлерге койдуруп алардын өзүнүн ортомчулары аялдар аркылуу алып анан өзүнө салдырып айткан желеге салдырып эме кылып ушинтип алдап келгенде бүт. Бул мен жолдошум болуп сүйлөшөт, жолдошум болгондо айтат, мен Казакстандан бирөөнү уруп койдум, өлүп калды. Ошого мага кече которгон акчаны и плюс 280 миң бериңиз деп сурашат булар. Анан мен апам менде андай акча жок, андай суммада акча жок. Кандай кыламын десе, кече которгон акчаңыздын баардыгын мага салыңыз, ошол жалбаттын автозалындагы туалеттин аркасына коюңуз дейт. Апам эртең менен банктан акчаны алат саат 8-де эле. Алып келип жалбаттагы туалеттин аркасында вокзалга 90 миң акчаны коюп кетет. Пакетке ороп бүт коюп кетет. Ошол жаш болот эле эгер убакыт берсеңиз. Кече 13 марттагы соттук отурумга айыпталуучунун адвокаттары кечигип келгени үчүн кечирээк башталды. Жаңы жактоочуларды алганын айткан Абдуваповдон соң эми 25 томдон ашык иш менен таанышып чыгуу үчүн адвокаттар тарабынан убакыт суралды. Өтүнүч канааттандырылды. Айыпталуучу абакта олтуруп ири суммадагы алдамчылыктарга барууда жалгыз болбогонун айтат. 7-канал аркылуу ачык сөзүн айтып берүүнү судьядан суранганын кошумчалайт. Бирок сот отуруму 16 мартка жылдырылгандыгы үчүн ал маекте кийинкиге калтырылды. Жакынкы күндөрдө алдамчылыкка шериктеш болгон адамдардын аты аталат. Ага күч кызматкерлери аралашкан болушу ыктымал. Бүгүнкү күндө сиз 2 күн 3 күн шашпаңызчы. Мен ошо акчаны алган кызматкерлер бүгүнкү күндө мына Акчаны берсеңер, мен шашпайм. Ошону айтып мен. Акчаны берсеңер, мен шашпайм. Ыкчам кызматкерлерге төлөп берген, толук төлөп бергенсизби, туурабы? Толук төлөп берген. 2-3 күн шашпасаңыз, сиздин акчаңызды толук кайтарып бермейсиз. Абактагы кызматкерлердин катышуусу болбой туруп, мындай ишке барууга мүмкүн эместигин айткан судья тийиштүү тартип сакчыларында жоопко тартуу аракети көрүлөрүн билдирди. Ал иш мындан бөлүнүп өзүнчө каралат. Зоналарда, андай жайларда, мекемелерде чөнтөк телефону менен колдонуу ички тартипке жобосуна туура келбейт. Бирок тилекке каршы ошол жерде туруп алып туруп эме иштин баары кылмыш үчүн жасалып аткан. Бул боюнча дагы иштин жыйынтыгы менен тиешелүү органдарга тиешелүү соттук актылар кабыл алынат деген ойдобуз. Өлкөдө алдамчылык боюнча мындай ири көлөмдөгү иштер дээрлик катталган эместиги маалымдалат. Ал эми Жалал Абад облустук милициясынын маалыматында 2017 жылдын жыйынтыгы менен 120дан ашуун алдамчылык фактысы катталган. Анын кесепетинен жарандар 29 миллион сомго жакын зыян тартышкан. Калыбына келтирилген сумма 20 миллион сомдон ашкан. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.